Хусейин Эсенкожоев 1920-жылы 20 майда Ичке Булуң айылында төрөлгөн. Азыркы Жети Өгүз району. Молдо баласы. Эрте жашынан жетим калып айкесинин колунда өскөн. Орто мектепти 17 жашында бүтүрүп, ошол эле жылы күзүндө Кыргызстан мамлекеттик педагогикалык институтка келип кирет. Хусейин Эсенкожоев институттун акыркы курсунда окуп жаткан Алматыдагы офицерлерди даярдоочу согуш мектебине жиберилип, мектепти кыска мөөнөтүнө бүтүрүп чыгып, офицердик наам менен фронтко аттанып, Москва алдындагы катуу сагылашта 20дан жаңы ашкан кезинде курман болот. Хусейин Эсенкожоев өзүнүн чыгармачылык өмүрүндө Саякатчы бала, Үчүнчү шаар, Родинанын улу жана башка балдарга арналган илимий-фантастикалык кызыктуу чыгармаларды жазган. Ал көп ырларды, поэмаларды, очерктерди, фельетондорду жазган, көбү бүтпөй калган. Хусейин Эсенкожоевдин котормосу менен Пушкиндин, Лермонтовдун, Маяковскийдин бир нече ырлары кыргыз тилинде чыккан. Кыргыз адабиятында тарыхында Хусейин Эсенкожоев кыргыз балдар адабиятынын негиз салуучуларынын бири. Хусейин Эсенкожоев балдарга арналган бир катар фантастикалык чыгармалардын жана котормолордун автору. Эң биринчи аңгемелерин Казанда жарыялаган 1937-жылы өзүнүн чыгармаларында шар формасындагы аппаратта адам менен ит космоско учкандыгы жөнүндө айтат. Анын чыккан китептери: Саякатчы бала 1938-жылы чыккан Үчүнчү шаар аңгемеси, 1958-жылы Родинанын улу, 1939-жылы Канаттуулардын сыры, ушул 1939-жылы бул поэма болгон. Шарши аңгемеси 1939-жылы Казанда чыккан. Жалындуу жаштык ырлары 1951-жылы чыккан. Чыгармаларынын жыйнагы аңгемелер жана ырлар кириш сөзүн жазган. Экинчи басылышы 1972-жылы чыккан. Аңгемелер жана ырлар тестиер жана өспүрүм балдар үчүн 1957-жылы чыккан. Анын көптөгөн котормолору болгон. Анын ичинде Жолдоштор, Испания жөнүндөгү ырлар, Гулливер Алптарда, Падыша Салтан, анын даңктуу жана кайраттуу баатыр уулу князь Гвидон Салтанович жана сонун канаша Аккуу тууралуу жумок, Доктор Айболит, Гүү Лофтинг боюнча, Доктор Айболит Чуковский, Амангелди Иманов тарыхый аңгеме, жана да Кызыл Жылдыз ордени сыйлыгын алган, эрктиги үчүн медаль алган. Жана бул 1944-жылы 15 мартта 20 жашында каза болгон, дүйнөдөн кайткан.